Саламатсыңарбы балдар? Мен бүгүн сабакта француз астроному, математик жана физик Пьер Симон Лапластын төмөндөгүдөй сөзү менен баштагым келет. Бардык сандарды 10 белгинин чоңдугу жана ээлеген орду менен туюнтуу ушунчалык жөнөкөй болгондуктан анын укмуштуулугун түшүнүү ошончолук кыйын. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы математикалык модель жөнүндө түшүнүк. Сабактын максаты математикалык модель жөнүндө маалымат алышат. Математикалык модельдердин түрлөрүн колдонуп мисал иштей алышат. Тактыкка тарбияланышат. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштайлы. Адамдын сырткы чөйрөнү таанып билүүсү татаал процесс. Көп убакыттан бери эле математика реалдык дүйнөнүн кубулуштарын, процесстерин изилдөөнүн инструменти болуп калган. Модель бул изилденип жаткан объектинин касиеттерин, элементтеринин өз ара байланыштарынын, катыштарын жөнөкөй түрдө окуп, үйрөнүүгө ылайык чагылдырылып, ойлонулуп табылган объекти. Математикалык модель. Математикалык символдор менен сырткы дүйнөнүн кандайдыр бир кубулуштарын болжолдоо жазуу. Алынган жыйынтыктардын чындыгынын критерийи практика эксперимент болот. Математикалык модель сырткы дүйнөнү таанып билүүнүн күчтүү методу, ошондой эле прогноздоонун жана башкаруунун негизи. Математикалык модельдердин төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Арифметикалык жана алгебралык модельдер, геометриялык модельдер, тригонометриялык модельдер, ыктымалдык статистикалык модельдер, математикалык анализ модельдери. Арифметикалык жана алгебралык модельдер. Мисалы, алтын кесилиш. Узундугу А болгон кесинди менен анын алтын кесилишинин узундугунун X ортосундагы байланыш А бөлүнгөн X барабар X бөлүнгөн A минус X формуласы менен жазылат. Пайыздык өсүш. Алгачкы N0 суммасынын жылына P% менен өсүшү. Анда бир жылдан кийинки пайыздык өсүш M1 барабар M0 1 плюс P бөлүнгөн 100 формуласы менен аныкталат. Геометриялык модельдер. Ар кандай графиктер, диаграммалар, схемалар түрүндөгү геометриялык модельдер практикада көп колдонулат. Тригонометриялык модельдер. Мисалы, дарактын бийиктиги h белгисиз болсо, аны эсептөөчү тригонометриялык модель h барабар a көбөйтүлгөн тангенс фи болот. Ыктымалдык статистикалык модельдер. Мисалы, 8 класста n окуучунун m отличник, n минус m, эми удаанник болсо, доскага чакырылган окуучунун отличник болуп калышынын ыктымалдыгы P барабар m бөлүнгөн n формуласы менен жазылат. Математикалык анализ модельдери. Жогорку математиканын аппараты түшүнүктөрү менен жазылат. Азыр биз төмөндөгүдөй көнүгүүнү иштеп көрөлү. 1 жылдык мөөнөт менен фермер бир менчик банктан жеңилдетилген жылдыгы 20% болгон кредит 25 000 сом алды. 1 жылдан кийин фермер банкка канча сумма кайтарып берерин аныктагыла. Шарт боюнча M0 барабар 25 000 сом, P барабар 20%. Маселени чыгаруу үчүн формулага коебуз. M1 барабар M0 1 плюс көбөйтүлгөн 1 плюс P бөлүнгөн 100 барабар 25 000 көбөйтүлгөн 1 кошулган 20 бөлүнгөн 100 барабар 30 000 сом. Жообу 30 000 сом. Күн горизонттон 45 градус көтөрүлгөндө теректин бийиктигинин көлөкөсүнүн узундугу А барабар 12 метрди түзөт. Теректин бийиктигин тапкыла. Бул маселени чыгарыш үчүн формулага коебуз. H барабар A көбөйтүлгөн тангенс фи барабар 12 көбөйтүлгөн тангенс 45 градус.
12 көбөйтүлгөн 1 барабар 12 метр. Жообу 12 метр. Мында тангенс 45 градус барабар 1'di эске алабыз. Үйгө тапшырма. 175 беттеги 736 мисалды иштеп келесиңер. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калгыла.